Айдана күн сайын 3 чакырым жерге жөө басып барат. Андан ары коомдук унаага чыгып мектебине жөнөйт. Карманыбыз убактысынын көп бөлүгүн жолго кетирип кыйналганын айтат. Анысы аз болгонсуп, кышында кар, жазында ылай баткак жүдөтөт. Мен чоңоюп калдым. Укаларым, сиңдилерим бар. Ошолорго өтө кыйын болот. Кышында, жазында мындай турпакта басып барышат. Кышында болсо ылай баткакта басып барышат мектепке. Дача Рассвет айылында таза сууда жок, 2 саат суу берилет. Айласыздан тургундар суу кудуктарды казып алышкан. Суу толтуруп алуу негизги жумуш. Аракеттенип үлгүрүп калбасаң сууда жок. 350 кожолук жашаган бул айылда көйгөйлөр көңүл сыртында болуп, шаар бийлиги тарабынан көз жазында калып келет. Жамгыр катуу жааган күндөрдө адырдан сел түшөт, сел арыктарын куруу зарылдыгы да бар. Биздики көйгөй таза суу чыгарып бериш керек. Анан жамгыр жааганда аябай лотоктор жок да, биздечи көчөдө суу акканда сел болот, үйлөрдү каптап кетет да. Ошолорго лоток коюп берсе аябай сонун болот. Экинчи, анан шагал төгүп берсе, балдарыбыз мектепке барганда аябай кыйналат. Баткак болуп, ботинкалар жыртылып, кайра алып берип бизге. Азыр бизде 3-4 лот менен өтөт ба. Биринчиси оборудованияларды баягы сууну изилдей турган качествосын карай турган оборудованиялар келди. Экинчиси суу түтүкчөлөрү, үчүнчүсү канализация, төртүнчү лот менен саркынды сууларды кайра иштетүү болчу да. Азыр эми биринчи суу түтүкчөлөрү тартылат. Анын эле аркасынан канализация да тартылат. Бүгүн президенттин өкүлү эл менен болгон жолугушуусунда калктын бир топ көйгөйлөрү көтөрүлдү. 60га жакын тургундар суроо талаптар менен кайрылышты. Электр мамычаларынын эскилиги, жол көйгөйү, тротуарлардын жана жөлөк пул социалдык бир топ көйгөйлөр айтылды. Шаардагы төрөт бөлүмүндөгү шарттын начардыгы көйгөй көтөрүлдү. Биздин Жалал Абад областынын борборунда жайгашкан төрөт үйү бар да. Ошол жерде 7 ай, 8 ай, 9 ай омурткасын сыздатып, көтөрүп жүрүп, бөбөктөн ажыраган кыз балдарыбыз бейрабий. Эмне себептен мен өзүм күбө болдум да. Телевидениеге барып көрдүм да. Аппарат жетишпейт экен. Эгер сиздерде бюджетте акча болбосо, Минз тараптан бөлүнөр экен. Бакалашкенмен качанда бөлөктү дем алдырчу. Бул баягы недоношенный төрөлгөн балдарга аппарат жетишсиз экен. Бул 2 миллион тегерегинде турат экен. Мен ушул областтык больницанын жетекчисине дагы айткам, бизге проект менен келсе, мен областтык өнүктүрүү фондунан бир аппарат алып берейин кошумча. Бул быйыл Кудай буйрса ошону алып беребиз. Жалал Абад шаарындагы жолугушууда 400гө чукул тургундар келишкен. Адаттагыдай алардын 50%-ын мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери, мугалимдер, дарыгерлер, мекеме ишканалардын кызматкерлери түздү. Шаар бийлигинин иш аракетине сын пикирлер да айтылды. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн документтештирүү боюнча бул маселелердин бардыгы чечилейин деп калды, мыйзамсыз курулуштарды. Ал эми таза суу боюнча бүгүнкү күндө ошол Европа өнүктүрүү банкынын экинчи фазасы жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ал бүтсө таза суу маселеси чечилет булардан. Өз кезегинде мындай жолугушуулар көп болуусу зарыл. Бийликтегилерди эл издебей, жетекчилер элди издеп, көйгөйдү укканы жакшы жөрөлгө дешет шаар тургундары. 1000 уккандан бир көргөн артык. Андыктан президенттин өкүлү жеринде көйгөйлөрдү угуп, 4 миллион сомго чейинки жеңил маселелерди облустун атайын фонд аркылуу чечилерин белгиледи. Бизиңизден куру бериңиз. Анда эч кыйынчылык жок. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Ден соолугуңуз, сиздин өмүрүңүз бизге